Кыргызстандын Жалал Абад областынын Ала-Бука районундагы Казминералс бозумча компаниясы бир жылда 2 жолу Көксерек айылынын эли менен жыйын өткөрөт. Анда компаниянын аткарган иштери талкууга алынып, жергиликтүү элдин талаптары, пикирлери ачык айтылат. Күз айындагы жыйынга Ала-Бука райондук администрациясынын башчысынын орун басары, райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жана жергиликтүү кеңештин депутаттары да келишкен. Эң алды менен бозумча компаниясынын кен байытуу боюнча иштери туурасында кеңири маалымат угулуп, ал келишимдин чегинде болуп жатканы айтылды. Андан соң калк арасындагы суроолорго кезек берилди. Мында эң алды менен кенде иштеп жүрүп, ушул жылдын 8-сентябрында каза болгон Айбек Нурбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө талаптары айтылды. Дарыгерлер анын рак оорусунун өтүшүп кеткенинен улам каза болгонун белгилешкен. Мындан улам райондук ички иштер бөлүмү маркумдун атасынын арызынын негизинде бул жагдай териштириле тургандыгын билдирди. Ошону менен катары мындан ары компанияга ишке алууда жарандардын саламаттыгын толук медициналык кароодон өткөрүп, тереңдетип изилдөө сунуштары коюлуп, ал жактырылды. Жыйында айтылганга караганда маркум Нурбаевдин үй бүлөсүнө компания тарабынан ири суммадагы акчалай жардам берилген. Мындан тышкары бирге иштеген кесиптештери да акча чогултуп көмөк көрсөтүшкөн. Жолугушууда республиканын башка аймактарынан эмес, Көксеректен көбүрөөк жумуш орундарына алуу талаптары да айтылды. Бирок жергиликтүүлөрдүн арасында ишканага зарыл адистиктердин жоктугунан улам башка алыс аймактардан алууга туура келип жатканы жооптолду. Айтылгандарга караганда кен байытуучу комбинаттагы 1000ден ашык адамдын 98% кыргызстандыктар. Ал эми жакын жайгашкан Көкташ жана Көксерек айыл аймагынан иштегендер 30%дан ашыкты түзөт. Элдик жыйында Көксеректи аралап, бозумчактан концентраттарды ташуучу унааларда жүк нормадан ашык болуп жатканы жана чаң көтөрүлбөш үчүн күн сайын себилүүчү суунун саны аз болуп жаткандыгы да айтылды. Компаниянын өкүлү Жайылбек Дадиев жүк ташуу жана суу себүү иштери компания менен түзүлгөн келишимдин негизинде башка ишкана аткара турганын, аларды көзөмөлдөө айыл өкмөтүнүн карамагында экенин белгиледи. Бул боюнча негизинен айыл өкмөт менен договор бар. Тилекке каршы кызматка байланыштуу кээде командировка кетип каласың. Толук эми чачып атканда чачып аткан, кээ бир учурларда бузулуп калганбы, же бир учурларда чачылбай калган болсо керек. Мен да толук баягы эме айта албайм. Негизинен мен көрүп аткан мезгилде чачып эле жүрөт. Айыл тургундарынын айрым адамдар тарабынан суроолор болду. Бул суроолорго биз кандай маани келдик? Бул жолугушуу бүткөндөн кийин да биз депутаттык корпус менен дагы ошо активисттер менен өзүнчө жолугушуп сүйлөштүк. Бир бүтүмгө келдик. Алар бизге сунуш киргизмей болду кат жүзүндө. Ал ошо каттын жүзүнүн мазмунун карап туруп, анан биз жооп берип, андан ары ушу иш алып барганга мындай ошондой бүтүмгө келдик да. Айта кетсек, Улуттук статистика комитети Кыргызстандагы 200 компаниянын өткөн жылдагы өндүрүш жана каржы ишмердигинин жыйынтыгынын рейтингинде Казминералс бозумча компаниясын 3-орунга койгон. Ал эми бозумча Кыргызстандын түштүгүндөгү эң ири инвестициялык долбоору болуп саналат. Жылына 1 миллион тонна кен байыткан ишканада заманбап акыркы технологиялар колдонулуп, өтө сейрек кездешчү калдыктарды кургатып сактоо ыкмасы курулган. Тоо арасындагы ишкана кадимки шаарчадай. Ал жерде жашылдандыруу иштери менен коопсуздук маселеси алдыңкы орунга коюлган. Бизде башка компанияларга салыштырмалуу өтө жакшы шартта уюшулган. Жумушчулардын өздүк гигиенасы, саламаттыгы өз учурунда текшерилип, бир жылда 2 жолу медосмотрдан өтүп турушат. Мындан тышкары компания айыл чарба кооперативтерин күнөсканаларды жана тигиз секторун ачууга жардам көрсөтүп, жаңы жумуш орундарын түзүүдө. Ишканага азык-түлүктөр мүмкүн болушунча жакын аймактардан алынат. Бозумча компаниясынын ачылганы жалпы эле Кыргызстан үчүн пайдалуу, бир эле Көксерек эмес. Бардык эле Кыргызстан үчүн. Ошо иштеп аткан балдардын бардыгы 15-20 миңден айлык алып атат. Мал, кел көбөйдү ошонун эсебинен. Мисалы үчүн мурда Көксеректе 1,5 миң кара мал боло турган болсо, азыр ушу Көксерек айыл округунда 3 миңден ашык кара мал болду. Мына эл үчүн ошол жакшы жерлер, эл үчүн пайдалануучу имараттар, коомдук жерлер мыкты болгондугу үчүн мыкты айыл өкмөтү деп аталды да. Ал эми Казминералс бозумча компаниясы Көксерек айыл аймагындагы эң көйгөй болгон маселелерди ар жылы белгиленүүчү социалдык пакетке киргизүү менен тынбай жардам берип келет. Мындай кызматташуунун негизинде аталган аймактагы мектеп, бала бакча, маданият үйү, оорукана, милиция бөлүмү, мечит сыяктуу мекемелер оңдолуп, жаңы көпүрө салынып, жарыктандыруу иштери жүргөн.